Кыргызстанда саат 8:36 биринчи радио өз уктурууларын улантат. Таңкы бурулуштун негизги маселеси ободо. Студияда Салтанат Калдыбаева жана мен Мирлан Айталы. Кутмантаңыздар менен. Кутмантаңыздар менен. Ал эми режиссердук пултта Чынар Асылбекова жана Азиз Чокмуров иштеп жатат. Номерлерибиз сиздер телефон чалып бизге сурооңорду узатсаңыздар болот. Биздин номер 39-21-90. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы тандалган соң эми редакцияланган жаңы конституция кабыл алынышы керек. Бул үчүн кайрадан референдум дайындалып, ал парламенттик шайлоого чейин өтүшү зарылдыгын атайын түзүлгөн кеңешменин мүчөлөрү билдирүүдө. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңеш тарабынан сунушталып, ага өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иш-чаралар ноябрдын 20-сында башталып, коомдук талкууга алынып, эми азыр соңуна чыгып калды. Кечээ алдын ала маалым болгондой, жакынкы күндөрү конституциянын жаңы редакцияланган варианты парламентке жөнөтүлөт. Азыркы иштеп жаткан конституцияга салыштырмалуу сунушталып жаткан жаңысынын артыкчылыктары тууралуу билүү максатында биз студиябызга атайын түзүлгөн кеңешменин конституциялык кеңешменин мүчөсү, этнограф, тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор жана Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Абылабек Асанканов мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Абылабек Асанканович, мына 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун указы менен ошо конституциялык кеңешме түзүлүптүр. 3 айга жетпеген убакытта иштедиңер. Бүгүн айрым маалыматтарга караганда кеңешменин акыркы пленардык жыйыны болот, баш мыйзамдын долбоорунун акыркы версиясын карайт деген маалыматтар болду. Ошо бизге угуучуларыбызга маалымат берип кетсеңиз агай. Жакшы. Эми мындайда бул 115 макала эмеде берени да конституциячы аябай чоң. Анан 3 чоң бөлүм бар. Бул конституциянын негиздери, экинчи ад жеке адам жана жарандын укуктары, анан үчүнчү бийлик. Анан ошол 3 секцияга бөлүштүргөнбүз. 3 секция иштеди. Мен 3-чү секциясында иштедим, бийлик органдарында. Анан биз иштеп туруп, анан мезгил менен пленарныйга чыгабыз. Анан пленарныйга чыккандан кийин, анан алардын ойлорун угуп, мындай талаш тартыш маселе болсо сыртка чыгарып, анан кайра секцияда иштейбиз да, 3 секцияда. Эми анан 3 секция иштеп өзлөрүнүн оюн берди, анан атайын чоң бир жумушчу топ түзүлдү. Негизинен саясатчылар, анан юристтер эмеси турат да, массасынан турат да. Алар баягы нерсени шлифовать этип, оңдоп, түзөп, андан кийин бул өзгөчөлүк мурун жалаң орусча жазылып, анан кыргызча которулчу да. Быйылкы конституциянын өзгөчөлүгү бул кыргызча жазылды. Анан орус тилине которулду. Анан орус тилге каалагандай которулай деп, анан тилчилерге берип, анан тилчилер кыргызчасын оңдоп, андан кийин аны орус тилине берип, анан орусчасы менен кайра кыргыз тилин салыштырып, эми азыр жумушчу топ иштеп чыгып, эми бул кичине өтө так маалымат болбой калыптыр. Азыр бүгүндөн баштап биз секцияда иштейбиз. Секцияда. Анан секциядан кийин пленарга чыгабыз. Анан пленардан кийин балким иштечү нерсе болсо секцияда иштеп туруп, анан пленарка алып чыгып, пленарка мындай кылат да, аягына чейин чыгат. Элестетип көргүлө, бир күндө 115 макаланы, статьяны беренени карап чыгыш кыйын. Ошондуктан мен бүгүн мындай эме бере албайм. Аныктама бере албайм, айта албайм, көрөгөч эмесмин, бүгүн эле бүтүп калат депчи. Анткени талаш тартышчу маселелер көп. Мен аны азыр айтып берем. Кээ бир кандай талаш тартыш маселе бар, кайсы макала. Мен өзгөчө, мен өзүм специалист, адис катары ушул өтпөсүн деген нерсем өтүп атат. Мен ошону дагы коем, дагы өтсүн депчи. Ошондуктан мындай так кез айтып ушул бүгүн өтүп кетет, бүгүн бүтөт дегенден алысмын. Аны талкуу, жашоо, анан бул конституциянын жазылыш, анын мындай талкуу сунуштары көргөзөт. Сиз жанагы өзүмдүн пикирим бар деп атпайсызбы? Кайсы пункттарында
талаш тартыштар бар депчи. Ооба. Анан ушу жаңы сунушталып жаткан варианттын артыкчылыктары мурунку конституцияга караганда же азыркы конституция мына иштеп жаткан конституцияга караганда артыкчылыгы, анан ошол эле жанагы пункттарга дагы токтоло кетсеңиз. Эми аябагандай татаал чоң суроо берип атасың, кичине кененирээк сүйлөйүн. Ооба, сүйлөңүз, ооба. Элге түшүндүрүш керек да. Бул конституциянын мурункулардан өзгөчөлүгү мындай болуп атат. Буга чейин мына 30 жылда канча жолу конституция кабыл алдык. Туурабы? Аябай көп жолу кабыл алдык. Бирок ушул конституцияны кабыл алып атканда эмне кылчу элек? Жумушчу топту атайын президенттин жарыясы менен кеңешме түзүлчү. Анан ал иштеп чыкчы. Кандай системада жашайбыз аны жогору жагы өзүлөрү эле чечип койчу. Анан ошонун негизинде жумушчу топ иштеп чыкчы дагы. Анан элге газетага жарыя кылчу. Ал калың элге жетчү эмес. Дагы анан референдумдан өткөрүп койчу. Азыр андай болгон жок, жигиттер. Азыр эң башкысы биринчи. Эл 10 январда кандай конституцияда жашабыз, кандай системада жашайлы деп 2 суроо койду, 3 суроо койду, туурабы? Президенттик башкарууда, парламенттик башкарууда өкөнө тең каршымын деген эмени койду. Туурабы? Ошондо эл өзү чечти. 80ден ашык процент эл айтты, жок, биз президенттикте жашайлык. Парламенттик өлкөдө жашап көрдүк 10 жылдан бери. Себеп дегенде парламенттик өлкөдө көрдү. Эч ким эчтекеге жооп бербейт экен. 10-жылы. Апрель окуясы болдубу? 100 азыр бардык жерде айтып жүрөт. 87-89 киши каза болду деп. 87 киши площадьта каза болду. 2 киши кийин тиги ага чейин Жалал-Абадта каза болду. Андан бери 10 жылдын ичинде 71 киши каза болду, билесиңер ушуну балдар. Ошо менен ушу күндө 161 киши каза болду апрель окуясында. Канчасы жарадар? Ошого саясий жактан баа берилип, күнөөлүүлөр жооп бердиби? Жок. Негизинен аткаруучулар эле жооп берип калды. Негизи саясий чечимди кабыл алган кишилер жооп берген. Бул бир. Экинчи, июнь окуясы болду. Ким жооп берди июнь окуясы боюнча? Эптеп, тиги сепаратисттер баштаган экен деп ошолорду 5000ден ашык эме болду. Уголовный дело ачылды. Бирок анын 80% ачылбай, соттолбой калды. Андан бери канчалык экономикалык кризис болуп атат, мына пандемия болуп атат, ким жооп берип атат? Коллективный жоопкерсиздик болуп атат. Парламент фракцияларга бөлүнүп алып, бири-бирине баш ийип атат. Туурабы? Ал эми ошон үчүн эл кандай конституция болгон кезде эл жакшы жашаш керек да. Айлык көбөйтүш керек, турмуш жакшы болуш керек. Турмуш жакшырбай атпайбы? Пенсиянын эмеси начары, миграция кетип атат элдин баары. Туруксуздук. Ушундай эле байлыгы бар, ушундай эле территориясы бар, ушундай эле элдер билими бар, билими да бизден төмөн. Элдер кандай жакшы жашап атат? Ошондон элдер, мен оюмча, 80ден ашык процент эл айтты. Окшойт. Мен буга бул дагы терең изилдөөнү талап кылат. Эмне үчүн андайга берди? Эмне үчүн деп окумуштуулардын астында чоң маселе турат. Муну изилдеш керек. Бирок кандай айткан күндө дагы биз итогун көрдүк да, жыйынтыгын. 80ден ашык президенттик башкарууга жашайлы деп атат. Демек, ушунда мен айтар элем, эң чоң өзгөчөлүк эл эмне кылды? Эл деген биз президенттикке жашайбыз деп, анан президенттик ошол элдин каалоосу менен мынакей ушул чыгып атат. Эң чоң өзгөчөлүк ушунда. Андан кийинки өзгөчөлүктөр.
азыр биз президентский башкарууга өтүп баратабыз. Бирок кайрадан таракка кайрылалык. Буга чейин Акаев, андан кийин Бакиев, андан кийин Атамбаев, андан кийин Жээнбековдор болду. Бул ушундай бир система экен да. Ушундай системаны уюштуруп коюштур жанагы атайын жумуш. Президент эмне кылсаң ошо кыл, өлкөнү сазга тыксаң дагы жооп бербейсиң иштекке. А ким жооп берчү бирөө бар. Стрелканы көргөзүп коет. Ким ал? Премьер-министр. 30-тан ашык премьер-министр алмашылды. Баягы орустар айткандай перчатка, колго алмашылгандай алмашып атты да. Эч ким эчтекеге жооп бербейт. Отставкага кетти деп коет, бүттү. Крайний ким болуп калат? Жогорку кеңеш тепсеп жатып калат, президент болуптур деп кетирип жиберет да, кайра бирөөнү коюп коет. Жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Көрдүңбү? Эми ушул жерде өзгөчөлүк эмнеде? Биз азыр айтып атабыз. Премьер-министрди стрелканы көргөзгөндү токтотсун деп атабыз азыр. Өзү жооп берсин. Жоопкерчилик толугу менен өз алсын. Азыр өлкө башчысы аткаруу бийлигине толугу менен башкарат, жооп берет. Эми мурун өлкөнү экономикалык жана башкалардын баарын тең социалдык, то есть премьер-министр башкарчы да. Азыр премьер-министр эмес, то есть өкмөт башы, өкмөт эмес, кабинет министр деп атадык. Ушул сунушту мен киргиздим. Ушу кабинет министр дейли деп, чет өлкөдөгүдөй, Европадагыдай кабинет министр. Ал кабинет министр мындай болот да, администрация президента, анан аппарат президент болуп экиге бөлүнчү да. Өзүнүн чоң структуралары бар. 1 миллиардтан ашыгы жалаң аппарат администрация президентке кетет. Аппаратка да ошончо кетет, анан жогорку кеңешке ошончо кетет. Акчанын баары эле ушу бизде 18-22% бизде жетекчилердин бюджеттин эмесе кетет. А өнүккөн өлкөлөрдө 9-дан 11-ге чейин эле. Максимум ошондой болуш керек да. Биздики 2 эсе көп. Туура эмес. Эми азыркы бул өзгөчөлүк эмне болуп атат? Аппарат 1. Мына өзүңөр деле барасыңар. Өкмөт башчыга баралы, администрация президентке баралы дебейсиңер. Деп ушуга бир эле аппарат болот. Азыр бир эле аппарат болот. Администрация президента. Карагылачы балдар. Эми ошо администрация президентанын аппараты бүт. Президентти дагы жумушчу эме кыла тейлейт, и премьер-министрди да тейлейт. Тиги кабинет министрди да ошону тейлейт. Өкө эки аппарат жок, бир аппарат. Анан кызматкерлердин саны кандай болуп калат? Кызматкерлердин саны азаябы? Кыскарат, Почти тиги аппарат правительствонун аппараты жоюлуп атпайбы, азайып атпайбы? А каражат жагынан дагы бир кыйла азаят, аябаганда азаят. Ошо менен элестеткиле. Тиги кабинет министров азыр ошол администрациянын бир бөлүгү болуп калды. Ошого тикеден тике президент жооп берет. Эгер закон бузулса, өкмөттө кыйынчылык болсо, каталар кетсе, планды аткарбасак, бюджетти аткарбасак, жана башкалар болсо, тикеден тике аткаруу бийлиги президент өзү берет. Мынакей өзгөчөлүк ушунда. То есть президентке азыр айтып атпайбы, хан конституция болуп калды, андап мындай болуп калды. Бирөө башкарыш керек да бизде, үйдө деле бирөө башкарат. Райондо деле бирөө башкарат. Туурабы? Мурун деле бирөө башкарып келчү, хан башкарат. Ошондой берелик дагы, бирок жоопкерчиликти көбөйт. Персональный ответственность, персональный жоопкерчилик. Ошончо укук берелик, ошончо жоопкерчиликти берелик. Өкмөт башчысынын ролу ошондо кандай болуп калат? Чарба иштериби? Ал тикеден тике президенттин айтканын аткарат. Муну кыл десе ошону аткарат. Көрдүңбү? Эми дагы өзгөчөлүктөрүн сурап атат. Аянай чейин айтып бербейм. Ооба. Өзгөчөлүктөрү. Андан кийин дагы өзгөчөлүк бар. Бул өзгөчөлүк мурун ушу системада биз Акаевдин мезгилинде толугу менен бар болчу, Бакиевдин аягында жоюлуп калды. Мамлекеттик катчы деген. Мамлекеттик катчы. Государственный секретарь. Ишембай Абдыразаков, Накен Касиев, Осмон Акын Ибраимовдер деген болгон. Туурабы? Ооба. Ал
жетекчи руководитель аппарат жалаң президенттин ишин жана башкалардын бүт уюштуруш иштери менен эртеден кечке чейин тим эле ал иштейт, тим эле как механизм сааттын жебесинде иштейт да. А госсекретарга жалаң коомдук уюмдарды кой берип жибердикпи? Маданият калдыбы? Идеология жагын көтөрүп. Идеология калдыбы? Коомчулук менен иштөө калдыбы? Калып калды да. Каралачы. А мурунку госсекретарлар Манас миңди өткөрүшкөн, тиги Ош 3000 өткөрүшкөн, 9 жылдарын өткөрүшкөн, тиги мамлекеттүүлүктү өткөрүшкөн жана башкаларды. Каралачы. Ага эчтекенин кереги жок мамлекеттик секретарга. Мамлекеттик секретардын жардамчысы болот, анан бир кабинети болот, анан тиги секретарь болот. Бүттү. А жанагы администрация президенттин аппараты, президентти дагы, анан жанагы кабинет министрти дагы обслуживать этип атпайбы? Ошол деле госсекретарды обслуживать этип. Көрдүңөрбү? То есть структураны мурун эки баштуу кылып койчубуз. Мына мен өзүм мурун аппарат президенти иштеген кишимин, 2 жолу заводдел болгон кишимин. 2 жолу соцполитиканы, силерди курировать этишимин радиону эшитип турат. Мамбет Акунов менен, Аманбек Карыкулович менен, тиги Сыртбай Мусаевтар менен иштегем ошо непосредственно. Кандай передачалар болуш керек бо, эрден туура эмес берип атасыңар, тиги содержаниясы жака кетип калды, бияка кетип калды, тиги кабарчың начар сүйлөйт экен, мунуңар тескке саясий жактан ката кетип калды деп тескеп турчубуз өз үчүн. Ошого чейин кабарчыга чейин парча элеңиздер, Эми кабарчы туура эмес эмелерди айтып атса, эметип атса, анан көрөсүң да, мен деле сендер редакциялык саясатка. Ошо ал кезекте. Анан ошондой болчу. Анан бул кирди. Дагы өзгөчөлүк. Анан дагы өзгөчөлүк. Мындай кылып атабыз да. Буга чейин бул бийликтин 3 бутагы бар деп атпайсызбы? 3 бутагы бар. Ооба. Закон чыгаруучу парламент, аткаруучу, анан сот бийлиги. Туурабы? Силер ушу сот бийлигинин өзүнчө болгонун көрүп жүрөсүңөр балдар, айткылачы. Өзүнчө да коебуз, бирок өзүнчө болбой атпайбы? Тияктан саясатчылар, тиягынан мындай эме кылып, анан баягы аткаруучу болуп атпайбы, камчы болуп атпайбы? Туурабы? Ошо сот бийлигин. Мен ушундай сунуш киргиздим. Орусча ушул жерин айтайын. Самоформирующаяся судебная система. Ушуну киргизели дедим. А Кубаныч Сагындыков депутат айтты. Ал дагы колдоду дагы, анан ал мындай эме киргизди. Саморегулирующаяся судебная системаны киргизели деди. Эмне? Мына Трамптын бир чечимин бир райондун соту токтотуп койбодубу? Чечимди токтотуп кой дейт. Ушундай качан жетебиз? Судебный бул өзүнчө бир эчтекеге эч кимге баш ийбеген, бирок законду аткарган соттун чечими болгондон кийин эч ким кийлигише албайт. Президенттин да, парламенттен кийлигише албайт. Сот өзүнүн могу өз ички дүйнөсү менен берген анты менен, туурабы? Ошондой чечиш керек. Мына ушундайга жетишели депчи. Бирок чын айтыш керек. Ачык айтыш керек. Абсолюттук көз карандысыздык болбойт экен. Ошол 3 система бири-бири менен эригишпей, бири-бири менен аткандашпай, биринин көзүн бири чокубай, бири-бирине жардам берип, бири-бири менен байланышып, жакшы стабилдүү, баягы эриш аркак болуп иштеш керек экен да. Бирок ар ким өзүнүн милдетин аткарыш керек. Ал биригип жакшынакай иштеш керек десе, тиги өкмөт менен тиги аткарчы бийлик менен тиги парламенттин айтканын аткарып, сот бийлиги болсо тилерге диктовать этип андай болбош керек. Жок. Мына ушул системаны киргизгенге аракет кылдык. Мисалы, сөзүм эме болбош үчүн далилдейин. Мисалы,
Ошол жерде сотто, жогорку соттун астында эме бар. Совет по отбору судей, совет по правосудиям деген. Ошолор өзлөрү чечишет. Сотторду тандоо кеңеши. Алар чечишет. Азыр анын составын өзгөрттүк. Мурун жарым болчу да соттор. Эми азыр аны көбөйтөлүп атабыз, 2ден 1 сот болсун, профессионалдар болсун депчи. Анан өзлөрү чечип туруп президентке сунуштайт, президент кол коюп берет. А президент өз кезегинде тиги мисалы сунуштайт кимге? Парламентке. Анан алар бекитет. Андан тышкары дагы мисалы парламентке арбитраждык сотту, банкты, счетный палатаны, ушулардын баарын берди. Өзүңөр бекиткиле эл өкүлчүлүгү. Парламент. Деп. Мына ошону да киргизди. То есть ушундай 3 салмактуулук да. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Көзгөчөлтүргө эле мен эми мындай урунтуу жерлерин туура сиз кеңири маалымат беришиңиз керек. Элдер анан курултай деген система Курултай институту. Курултай системасы кирди. Балким телевизордон көргөндүрсүңөр, Кадыр Кошалов баштаган курултайчылар деп коебуз, өзүбүзчө сүйлөшүп. Анан алар bir prospektini жазып кеттир. 5 барак. Аябай окуп чыктым. Окуп чыксам, алардын ой боюнча бул курултай 4-чү бийликтин 4-чү утап калып калыптыр. Айтпадым мен аны ачык эле, элдин көзүнчө. Эй, Кадыр болбойт. Бүт дүйнөлүк системада универсалдуу 3 бийлик бар. Кандай гана А кээ бир жерде өкө. Эми болбойт демисилер деп. Депутаттарды ошол шайлайт, президентти курултайда шайлайт, койчу. Бүт баарын төңөзүнө каптап, бүт баары курултайга башып калыптыр. Анан акырындык менен эми жок деп анан коомчулук бар да. Ошол жердеги конституция решениялары анан аларды көбүн алып отуруп анан мындай сунуштарды киргизди. Кеңеш берүүчү коомдук уюм. Коомдук. Президентке, кабинет министрге, парламентке, сот бийлигине өзлөрүнүн пикирин айтып турат. Анткени курултайдан бүт айылдардан чогулат да, бүт төмөнкүлөрдөн. Ар бир айылдан, ар бир райондон келет, ар бир областтан келет. Аны ошентип отуруп, анан булар жердеги нерсени аябай жакшы билет да. А бу жерде депутаттар болгондон депутаттар деле ошол жергиликтүү мекеменен келет. Бирок депутаттар бияка келип алгандан кийин унутуп калып атпайбы? Туурабы? Бул өзгөчөлүк бар. Ошол курултайдын курамына кире турган жана жерлерден келет деп атпайсызбы? Кандай тандоо? Ошол кандай тандоо, анан ошо тандалганы дагы аябай уруш талаш менен. Эми ал сен уже тереңдеп кетип баратасың. Уже кандайча алар анан ошентип выдырап келет анан элчи. Биз деле айтып атабыз. Эми ошонун механизми азыр бир курултайды конституцияганын баарын тең жазып отурбайбыз да. Механизм кошумча иштеп анан кошумча конституционный закон менен кабылданат да. Бирок ошондой кабыл алынды деп атабыз. Ар бир айылдан бийлик, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөрү кошулбаган катардагы оозунда сөзү бар, сүйлөй турган, көрө турган көзү бар, айта турган акылы бар, билимдүү, илимдүү, анан акыйкат киши болсун. Ошондой кишилерди тандап алгыла. Туурабы? Деп негизги принциптер ошондой болсун деп атабыз да. Аны эми кийин калынат. Андан кийин дагы сен тиги ким эметип кетпедиңби? Буруп кетпедиңби? Дагы бир өзгөчөлүктөрдөн
дәл өзгөчө, чоң өзгөчөлүк. Мурун жалаң партийный система болчу. Мен ушул жерге кенен токтолоюн. Партийный системаны көрбөдүкпү? Мына азыр партийный системада СДПК Атамекен бар, туурабы? Негизги массаны түзөт. Ошо жердеги депутаттардын бүт болушун СДПКнын негизги массасын түзгөн партиянын мүчөлөрү, же болбосо тиги Атамекенин негизги мүчөлөрү, тиги парламенттегисин дээрлик көпчүлүк билбейт. Кимди билет? Лидерин билет. Партия десе лидер деп түшөт, вождь. Вождь десе партия деп түшүлөт. Туурабы? Кандай кишилер келди? Кандай система менен келди? Мисалы көп эле акылдуу балдар бар, көп эле закон чыгара турган балдар бар, аябагандай дүйнө жүзүн кыдырып келген, бир нече чет тилде сүйлөй турган балдар бар, законду чыккан балдар бар. Кандай закон керек экендигин билген балдар бар. Бирок аларда эмне жок? Каражат жок. А депутаттарга ким өтөдүт? Каражат бергендер. Тиги алдыңкы первый десятка, золотое место. Олигархтар. Же калппы? Бизнеске айланганын айтып атасызбы? Бизнеске айланып кетти да. Же туура эмеспи? Туура. Анан ошонун үчүн эмне деген аттарга конуп отурабыз? Алар эмне үчүн законду иштетейин, ушул өкмөттү эметейин, жаңы законду, керектүү закондун баарын иштеп чыгайын, өлкө үчүн ушундай иштейин деп барып жок. Көп учурда өзүнүн бизнесин сактап калыш үчүн барып атат. Кечирип койсун депутаттар. Көрбөдүк депутаттарды. Туурабы? Же болбосо эмне деген сөздөрдү айтып атышат, дүйнө жүзүндө шылдың болуп атпайбызбы? Жөнөкөй эмелерди окуй албайт, же болбосо бир туура эмес мамлекеттерди атап атышат. Койчу, эмне алганы? Болдук да. Көрдүңөрбү? Анан ошондуктан депутаттарды шайлоонун эки системасы. Же партийный системанын дагы эң негизги кемчилиги эмне дейсизерби? Бул парламенттик системада негизин ким түзөт? Партиянын мүчөлөрү түзөт. А партия бизде өзү кандай болуп атат? Бизде партия кайсы мезгилде өнүгөт? Бизде мындай аябагандай система, бекем болгон, системаны иштеген, парламенттик шайлоого чейин аябагандай алып барган, элдин кызыкчылыгын көздөгөн мындай партийный система такыр болуп элек да орной элек бизде. Партиянын өзү мындай жаш калыптан элек. А кандай партия кай жерлерде өнүгөт? Мен силерге тарыхчыга тарайтып коеюн. Партиялык система бул өнүккөн өлкөлөрдө, индустриальный өлкөлөрдө өнүгөт. Ал эми агрардык өлкөдө, кедей өлкөдө партия өзүнүн милдетин көп аткара албайт. Мына айылда азыр 70-ке жакын процент айылда жашайт. Мал чарбачылыгы менен. Эртең туут башталат, туурабы? Ия. Тууттан кийин себи башталат. Талан айда. Андан кийин аны сугаруу башталат. Андан кийин аларды тиги жыйноо башталат. Аны кампага киргизиш керек, малды багыш керек. Ушундай агрардык өлкөдө партийный ошо дыйкандар ошондой күн сайын катышып, алардын ишине катыша алабы? Өзүңөр деле эстеп көргүлөчү. Агрардык өлкөдө, кедей өлкөдө партиялык система начар иштейт. Бул партиялык система индустриалдык өлкөдө мыкты иштейт. Анан ошондуктан азыр эки система деп иштеп атабыз. То есть партийный система, мажоритардык. 50% жерлерден келсин, 90 депутаттын калганы партийный системанын астында. Өкмөт тең аралаш болсун. Эгер менин оюма койсо, баарын эле мажоритардык кылмакмын. Анан бирок коомчулук ошону каалап атса эмне кыласың? Болуптур, эми өкмөт тең бала берсин. Абылбек Асанкадыш, мен дагы өзгөчөлүктү айтайм же, токтотуп. Азыр
негизгилерин айтып кеттиңиз окшойт. Азыр биз суроолорго да кирип тактоочу суроо берип коеюн да. Мына мисалы үчүн азыркы күндө өкмөттү парламент курайт эмеспи? Азыркы жаңы конституцияда өкмөттү ким курайт? Мисалы үчүн мурун партия системасы фракциялар арасында өкмөт мүчөлөрүн бөлүштүрмө болчу да. Ким курайт азыр өкмөт мүчөлөрүн? Мындай да. Баян Али Токтакуновду тиги Матраевдин эмесин күнөөсүн көргөз үчүн, же болгонун көргөз үчүн бир лепешканы мындай кылып туруп кичинекей кесип туруп көргөзбөдүбү? Мен да ошондой мисал калтырайын. Лепешка мындай боло турган болсо, аны канча тиги фракция болсо, мындай бычак менен кескендей мындай кылып, ортосунан анан тең бөлүп 4кө бөлүп алган. 4 илдери болсо 4, фракция 5 илди 5ке бөлүп алышчу. Анан бул меники, буга сен тийишпе. Сен тийишпе. Сен буга тийишпе. Анан ага премьер-министр да унча албайт экен да андай. Ага анткени тиги фракция жиберген. Карагылачы. Эсиңерде барбы? Бакиевдин мезгилинде фракциядан тиги госимуществого Турдумамбетов деген министр болгон. Анда Кулов болчу. Тарыхта мисал келтирейин да. Анан Кулов тиги момундай кылып замечание кылып атса, Турдумамбетов будучи министром, кабинет министрин айтышып атат. Мен сени укпайм дегенсипчи. Анткени ал Бакиевге таянып алыпчы. Кандай кылмыштарды кылды ал Турдумамбетов? Карагылачы. То есть министрлер кабинет министрге башып эт, сөйө анткени фракциянын жетекчилери койгон. Эгер аны алайын десе, тиги эмне кылат тиги ким? Фракциянын жетекчилери көзүң ач дейт. Атамекен менен тиги бабанын ортосундагы тиги карама-каршылык эмнеликтен пайда болду? ГРЭСтин жетекчилигинен шайлоодон пайда болбоду. Мына карагылачы. Ушинтип бөлүп алышкан, областтарды бөлүп алышкан, райондорду бөлүп алышкан. Бул райондо меники, бул райондо. Ушуган болсун эме. Азыр кандай эме сунушталып жатат? Эми азыр мен салтана ошого келатам, эми азыр ошого келатам. Азыр кабинет министровду президент тандайт. Өз тандайт. Кадрларга өз тандайт. Анан бирок жогорку кеңештен макулдукту алып коет. Эгер эме кыла турган болсо, өзү кетире берет. Анткени аткара албайт да, аткарбай калышы мүмкүн да. Жогорку кеңеш макул болбой коюшу мүмкүнбү? Эми же мурункудай эле баягы тияктан телефон жок, андай болбойт да. Анда азыр эми андай болбойт деп атабыз, идеалдуу. Анда эмнеге өзгөрөлү деп аракет кылып атабыз. Өзгөрө кылып атабыз. Ошон үчүн ошондой болсун деп атабыз. Анан бул ошол президент өзү аткаруу бийлигин аткаргандан кийин тиги сен ошого жооп бер деп атабыз. Мисал келтирейин. Жээнбеков премьер-министр. Анан Атамекендин лидери өкөнүн айтышын, известный, белгилүү айтышын уктуңар беле? Тиякта иш күйүп атат, мен кетейин десе, биз канча кааласак ошончо отурасың. 3 саат, 3 саат, керекпи кечке чейин отурасың деп атат. Премьер-министр да айтып атат, ошентип указание берип атат. Карачы. Эң башкы жыйын ушул жакта деппи? Анан ошентип мүмкүнчүлүк бербей атат да. Азыр андай эмес. Азыр тикеден-тике президент өзү жооп берет. Кабинет министрлердин бардыгын тең министрлер өзү жооп берет. Антпесе жарым убактысы жалаң парламентте жүрүп иштебейли өтүп атпайбы? Анан ар бир 120 депутат чакырып алып өзүнүн маселелерин чечет. Көзүңдү аччы болбосо мен сага отставкага кетиресиз. Анын ошонун кулу болуп атпайбы? Кулу болуп атат парламенттин. Муну чыгарыш керек андан. Абылка Санкай, сиз ошол кадрлар тууралуу сөз кылып калбадыңызбы? Биздин Facebook'та активдүү колдонуучуларыбыз бар. Мына Жылдызбек Турганов деген колдонуучу айтып атат, кыйратып бир жаңылык деле айтпады, иллюстрация маселеси кайда, ушундай эскилерден Кудай сактасын деген маселени көтөрүп атат да. Ушул маселе каралдыбы? Кыйратып деле эчтеке айткан жок деп мен айтып атамбы? Кыйратып деле, мына кайра окуп берейин. Кыйратып бир жаңылык деле айтпады, иллюстрация маселеси кайда деп атат. Сиз айткан жок. Негизги талкууланып жаткан кептерди. Анда мен жанттан бери жарым саат жөн эле такылдап аткан. Жок. Иллюстрация маселесин айтып кетсеңиз. Эми иллюстрация маселеси бул чоң маселе экен. Аябай, мында терең ойлонсоңор, кимди, кайсы мезгилден, кайсы критерий менен
болушта. Анан мен оюмча бул иллюстрация мезгили ушул мен оюмча бул дагы болот го, ушул менен болуп атат. Мунун өзү эле иллюстрация деп эсептейм. Анан бул мындай эме менен айтылганда бул жердечи. Анан бирок бул абдан татаал маселе экен. Тедеги Акаев түшкөндөн кийин Акаевдин кадрларын иллюстрация кылабыз деп чыгышкан. Чыккан. Bir 43 mi 45 kadrды мындай санап. Анан бирок кандай деле болгон жок. Анткени абдан татаал маселе экен. Абылбек Асанканович, жанагы мамлекет башчы, шайланган мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын айттык. Жоопкерчилигин дагы айтып атасыз. Ошол жоопкерчиликти тартуу механизмдери дагы маанилүү да. Ошол жагын механизмдери кандай каралган? Мисалы, импичмент варианты да айтылып аткан, импичмент аркылуу баягы жоопкерчиликке тартабыз. Башка ошонун механизмдери жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, эл макул жоопкерчилик дейт, а бирок кантип тартууга келгенде ойлонуп калып атат да, элчи билбейчи. Туура. Бул конституция конкретно жазылган. Президент кайсы мезгилде жоопко тартылат. Мисалы, законду бузса, мисалы, бул анда мурунку президенттер тиги премьер-министрдин функциясын өзүнө колуна алып эле указание берип, жанагы тексти жана башкаларды жасашпадыбы? Ага анын укугусу жок болчу. Мына ушундай закондорду бузса. То есть, мисалы, соттун функциясына кирип кетсе, парламенттин функциясына кирип кетсе, жана башка функцияларды кирип кетсе закон бузса. Жана башка оор кылмыштарды көргөзсө, бул жоопко тартылат. Жана башка бу жерде 3-4 эмеси бар да. Анан чыккынчылык кылса деген да бар, жана башка. Анан бул Ген прокуратура аркылуу аныкталат. Соттун чечими чыгат. Ага жогорку кеңеш макулдук берет. Бул. Анан эл дагы өзүнүн чечими менен добушту чогултуп туруп, анан коет элдин астына. Бул жагы да бар жоопко тартылат. Канча добуш чогулуш керек ошону жарыялаш үчүн? По-моему, 300 000 болуш керек эле. Ошол. Эми жоопко тартылуусу дагы бар да, ушундай жоопкерчиликти да. Эми элестетип көргүлө, азыр мен оюмча кабинет министровду отставкага кетирсе, да, мисалы мурункудай, это равносильно объявить себе отставку. Ушундай да, өзүм дагы. То есть ошондуктан биз эми ишенип атабыз эми. Ушу иштеп кетсе экен, иштеп кетер депчи. Ушул жанагы курултай институтуна кайрылып келсек, ошо курултай институту бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө катары кабыл алат экенбиз да, Ушул бир инструмент болобу? Ооба. Эми мындайда булар курултайда бир 500 ашык айыл өкмөт бар. Алардан келсе, алар жерде күн сайын жашап атат да. Көрүп атат. Жергиликтүү айыл өкмөт иштегенин көрүп атат. Ар бир райондо айыл өкмөттөр бар, алар чогулуп туруп акимдин иштегенин көрүп атат. Алар чогулту райондордон облустун жетекчисинин иштегенин көрүп атат. Анан жергиликтүү соттордун иштегенин көрүп атат. Туурабы? Жергиликтүү соттор бар да, ар бир райондо сот бар да, билесиңер, райондук соттор бар. Аерде закон иштеп атканын кандай көрүп атат. Ошону жылына бир жолу келип туруп, чогулуш өткөрүп, аныктап, кеңеш берип, мына момундай болсо жакшы болот эле деп. Аердеги проблеманы, мисалы, ноокаттагы проблеманы ноокаттын кишиси жакшы билет. Бу жерде отуруп алып жакшы билбейсиң.
Берден балким каражатын аныктайсың, башкасын аныктайсың, общий стратегиясын аныктайсың. Туурабы? Бишкекте туурабы. Бирок ноокаттын проблемасын ноокатта турган жакшы, жергиликтүү киши жакшы билет да, туурабы? Эмне проблема бар? Экономикалык жактан, саясий жактан, социалдык жактан койчу кандай гана проблемалар. Экономик, мына ошондуктан ошолор келип туруп айтып турушат. То есть көрдүңөрбү? То есть кеңешчи, коомдук башталыштагы кеңешчи аныктоочу. Даже мындай болду балдар. Элдин угуу мүмкүнчүлүгү да бир чоң нерсени биздин конституционный кеңешке мындай сунуш киргизди. Ошо курултайчы, курултай. Законду иштеп чыгуу инициативасын да берди. Кеңеш катары, законду кабыл алуу, законду иштеп чыгуу, мыйзам кабыл алуу бул парламентке, президентке, өкмөткө эме болчу да. Ушуларга, ушул уюмдарга, ушул институттарга таандык болчу. Мен буларга таандык бердим. Давай иштеп чыккыла. Силер элди каалап атасыңарбы? Маселени жер-жерден билип атасыңарбы? Көтөргүлө. Иштеп чыккыла. Законду иштеп чыгыш үчүн эмне керек балдар? Эң биринчи иретте ага ошол деңгээлде эмне керек? Билим керек. Туурабы? Ошону закондоштурганын өзүнүн баардык жак менен байланышкан, мурунку закондорго каршы келбеген, азыркы замандын талабына туура келген, анын негизинде ал законду жөн эле бир жазып койбой аткарыла турган, иштей турган закон керек да, туурабы? Ошондойду дагы берди. Мына иштеп чыккыла, эгер ошончолук бийликти каалап атасыңар, мынакей иштеп чыккыла. Мынакей курултайга дагы кандай эме берилди? Мүмкүнчүлүктөр. Мүмкүнчүлүктөр. Чоң рахмат. Азыр бир радио угуучу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз агай. Саламатсың. Мен багага суроо берип атам да. Бериңиз сурооңузду. Мына революция болгондон бери 30 жылдан бери Кыргызстанда оңду солду тонободу жана бийликтегилер. Буга чейин кимечи? Ооба. Анан эл талап кылып атат, жаштар бүт эл. Кой оңололу биз тазаланалы. Үйүн тазалабасам мусордон үйүн тазаланбайт да мисалы. Туура. Мамлекетте анан иллюстрация закону Жылдызбектен айтат да мындай. Туура. Мен таалап атам да мына бийликтегилер Емничилер шар жылдар бойда. Анткени мен ойлойм биши. Эл күмөшөн отурса, мына бийликте отургандар ошо иллюстрациялар илим калабы. Булардын артында бир булактар бар. Ал болсо биринчи ошону тазалатып анан кийин тазаламай мамлекет алдыга жүрбөйт. Эртең элден чыгат, площадь турат. Сиз дагы мына кыйналып айта албайсызбы? Азыр маселе эмне болот? Ичинен жок болот. Тазалабайсыңар. Кыргызстан тазаласыңар, анан кийин барып болот. Тазалабасаңар мусор үстүнө баскычы карактагы жыгыш, карактагы жердин баары кайрайт. Рахмат. Рахмат телефон чалгыңыз үчүн. Аксакал, абдан туура айтып атасыз. Мен деле ушу сиздей элемин, мен деле сиздей жарамын, мен деле сиздей проблемалар толтура. Мен дагы ушу жалпы Кыргызстандын элинде эле ушу иллюстрация болсо экен, бийликке таза адамдар келсе экен, жаштар келсе экен, билимдүү, илимдүү, өзүнүн гана жеке чөнтөгүн ойлобогон кишилер келсе экен деп ойлойм. Иллюстрация болсо экен деп ойлойм. Эми иллюстрация болсо жакшы эле болот эле. Анан ушуну балким мынакей конституционный совещанияга барып, ушул иллюстрацияны элдер каалап атат. Давайте кошолу. Атайын закон биз конституцияга жазып коелук деп мен да сунуш киргизейин. Мейли, эмне үчүн болбойт? Анын негизинде мисалы мынакей, мисал айтайын Аксакал. Бул эме жөнүндө, курултай жөнүндө биз общий чертага эле айттык да, жалпыны эле айттык. А бирок атайын өзүнчө закон, конституцион закон, мыйзам кабыл алсын деп атабыз. Балким ушул иллюстрацияны дагы мезгил менен жасап туралы деп, анан атайын тиги депутаттарга наказ берели, иллюстрацияны иштеп чыккыла. Иштеп чыккыла, закон иштелип чыксын. Момундай закон болсо, моуну урдаса, буга чейин кызматка алынбасын, буга чейин партияга алынбасын, жанагы чечим чыгарган деңгээлге чейин жетпесин депчи. Мен дагы ушундай сиздей деле туура, мен деле ошондой пикирдемин. Же болбосо эле кайра эле келип атпайбы? Сиз туура айтып атасыз, кайра эле келип атпайбы? Мисалы мына азыр элдин баары айтып атат, тиги аэропортто азыркы жетекчи канчадан бери эле келип атат, эмне үчүн алынбайт депчи. Манастык. Туурабы?
Эмне үчүн иллюстрация болсо балким барбай калмак. Менде дагы бир суроо бар да, мына сиздин кесиптешиңиз Чолпон Койшумановага дагы берип кеттим эле. Мына дүйнөлүк практикада конституцияга болгон өзгөртүүлөр эки жол менен жасалат экен. Бири оңдоп түзүүчү нормалар, экинчиси тактоочу нормалар да. Бирок Кыргызстанда жасалып жаткан иштер бул конституцияны жаңысына алмаштыруучудай сезилип жатат деген пикирин айрым юристтер айтып жатышат да. Бизде сиз айтып кетпедиңизби, 100дөн ашык берене талкууланып жатат депчи. Башкы мыйзамга киргизилип аткан өзгөртүүлөрбү же жаңы конституцияны сунуштап жатасыздарбы? Ушул суроого жооп берип койсоңуз. Аябай кыйммат суроону берип атасың. Мен айтар элем, бул система, башкаруу системасы өзгөрүп атат. Бул мындайча айтканда жаңы эле конституция. Курултай системасы кирип атат, кабинет министри кирип атат, госсекретарь кирип атат. Кой. Бирок мындай макала беренелерди карап көрсөңчү, бул бийлик органдары көбүнчө көп өзгөрүүгө учурады, аябагандай көп өзгөрүүгө учурады. Биринчи сексия конституциянын негиздери да кичине өзгөрүүгө учурады, экинчи жарандардын укуктары негизден калды. Жарандардын, адамдардын укуктарычы, негизги укуктары шайланууга, шайлоого, улутуна, расасына, динине, бардыгына карабастан бардыгы тең укуктуу деген чогулуштарды өткөргөнгө, биригүүгө, партияларды түзгөнгө, забастовка, митингтерге чыкканга жана башкалар мурун эле жазылган, ошондой эле калды. Азыркы ошол сунушталып жаткан жерде мамлекет башчынын 5 жылдан 2 мөөнөтү каралган да, э? Ооба. 2 мөөнөтү. 2 мөөнөт. Азыр ушул жерден суроо пайда болот да. Мына азыркы конституция, ушул өткөн мезгилде, мына азыр инаугурация болсо, болду. Кудай буйруса 28-inde. Ооба, 28-inde болот. Кандай болуп калат? Ушул бир конституциядан 2 конституцияга өтүп жатканда, ошол убакта эле президенттин инаугурациясы болот. Биринчи мөөнөтү кетип калган болобу ошондо? Кайра шайлоо маселеси өткөрүү деген дагы маселени көтөрүлөт. Туура, андай маселе көтөрүлүп атат. Биз бул коомдо жашап атабыз да, ошон үчүн. Мисалы, Куулов өзгөчө, кайра көтөрүп атат, кайра эметиш керек деп. Эми мындай да. Бир нерсени түшүнүп алыш керек да. Ушундай саясатчылардын тили менен турбулентный мезгилде. Момундай бийлик алмашып атат. Наразычылык болду, толкун болду. Мен айтар элем, бул ушундай бийлик алмашылды. Ушундай мезгилде бул киши бийликке келди. Эл каалап алып келди. Элдин 80, почти 80% берди. Мына чыкты, көрдүңөр. Ушундан кийин дагы шайлоонун кереги барбы деги? Мен оюмча, мына макул, муну 1 ай, 2 ай өтсүн. Закон боюнча закон ушул боюнча өтсүн дейлик. Туурабы? Результат кандай болот, балдар? Ушундай эле болот го дейм, туурабы? Же башкача болобу? Эми карагыла. Бул бир жагы, экинчи жагы, президенттик шайлоого канча почти 1,5 миллиард акча кетти. Билесиңер? Бөлдү ЦИК. 1,5 миллиардка эмне гана кылса болбойт эже. Президент инаугурацияга 10 миллион десе, токтоткула баарын. Кортеждин баарын токтоткула баарын, тең токтоткула, андай лишний мен баарын токтоткула. Экономияны өткөрөлү, ушундай оор замалда кереги жок деп чечим чыгарып атат. Балким ушундай разумный эмеге барабыз. Жок, ага, мен сурайын деген. Түшүндүм сен айда. Азыркы конституция мен инаугурация айтып калып ошон үчүн айтып атам мен. Сен айтканды түшүндүм, сен баштаганда эле түшүндүм. Азыр убактыбыз калып атат да, ошол үчүн. Анан кийин мынакей тиги жаңы конституцияга кабыл алынгандан кийин, эми жаңы конституция жашагандан кийин кайра президент шайлоо өтүш керек. Бий деп атасың. Мен ошого жооп берип атпаймынбы?
Анан ошонун кереги барбы деп мен сага жооп берип атпайм. Чынында закон боюнча. Сиздин пикириңизди кайдап. Анткени ар кандай пикирлер болуп атпайбы, ошол үчүн сиздин пикириңизди. Мен пикирди айтпадым, ошонун баардык мисалын келтирбедим, ошонун кереги бар, 80%. Азыр дагы кайра өткөрсөк. Бирок ошо жаңы конституциянын ичине дагы ошо пункттарды киргизип туруп, ошол өткөл маалдагы ошо пункттарга таянып туруп өткөрүү ийсе болот дейт да. Шайлоо эмес, ошо президенттин укуктарын. Ооба, балким. Юристтер. Андай нормалар жазылдыбы ошол жаңы долбоордо? Жок, андай долбоор жок. Мындайда президент ооруп калганда, же болбосо башкарууга туура келбей калганда, андай болгондо тиги президенттин милдетин жогорку кеңеш аткарып, жогорку кеңештин спикери аткарып турат, төрагасы. Ал төрагасы аткарбаса, кабинет министрликтин башчысы аткарат деген сөз бар. Бул уже кирди конституцияга. Ал эми мындай моменттердин баарын тең эми конституцияга мындай жазып коюш, расписывать этиш кыйын экен да. Бизде оригинальный случайлар болуп атпайбы? Бит Кыргызстандачы. Башкаларда жок болуп атпайбы? Бизде эле кайра эле да. Эми ушу жыйынтыктап жатып сиздин божомолуңуз кандай? Мына жакынкы күндөрдө эгер парламентке берилсе, анан ал жерден талкуу болот. Качан референдум кайра өтүш керек деген зарылдык бар да. Ошол качан кабыл алынып, анан ошол элдик референдумга чыгып, ошого качан күчүнө кирет, качан добуш беребиз? Мындай кылбайлыкпы? Бир мүнөт калды агай. Анда мен оюмча биринчи моуну бүтсөк, жогорку кеңешке берсек, эл талкууласа, анан ошондон кийин анан көрбөйлүкпү, кандай болот? Эл кандай кабыл алат? Эл түшүнсүн. Ушуну биринчи кадамды, анан экинчи кадамды айталычы. Анан аттабай туруп эле анан 10-чу кадамга силер менен талап кылып атасыңар, жигиттер. Анан ошондуктан давай ушундай кылалык. Моуну берелик. Жогорку кеңеш карап чыксын. Туура келеби, биздин эмеге туура келеби, талапка туура келеби, ушулардын баарын тең жакшынакай кылып. Бул жаңы өзгөртүүлөр бир жерге коомдук талкууга илинеби? Ошону айтсаңыз агай. Мен оюмча илинет да, конечно. Жогорку кеңешке берип атпайбы. Биздин закон чыгаруучу эмебиз жок. Анткени эл таанышып чыгыш керек да, бул референдумга чыкканга чейин. Биз иштеп эле берип атабыз. Бакал ошондой кылалы агай. Бизде тилекке каршы убакыт жарым саат, 1 саат бүтүп калды. Мен эскерте кетейин, бул сиздер таңкы бурулуштун негизги маселесин уктуңуздар. Студияда бизде конокто Конституциялык кеңешменин мүчөсү, этнограф, тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Абылабек Асанканов болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана студияда Салтанат Калдыбаева жана мен Мирлан Айталы болдук. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта. Рахмат.